Так, постойте. В общем, вы выиграли. Да, вы выиграли очень большой приз. Мы сейчас заказали сразу 2 доставки. Заказали Delivery Club и Яндекс.Еду. И кто первый приедет, тот получит 15 тысяч рублей. Да ладно. Это настоящий день. Без шуток, это настоящий день. Спасибо большое. Вообще, красавчик, быстро приехал. Спасибо, молодцы. Вы справились Всё. за 20 минут. Спасибо. Хорошего вечера. Большое. Хорошего вечера. А у меня вопрос, а куда вы их потратите? Родителям передам. Родителям? О, это очень благородно. Все. До свидания. Подождите. У меня есть еще один подарок. Вот. 15 тысяч родителям и 5 тысяч вам. Хорошо? Дай Бог вам очень долгой жизни и счастливой жизни. Орусияда эрте тамак жеткирип берген үчүн 20 000 рубльга ээ болгон кыргыз. Интернет айдыңында Орусияда иштеген мекендешибиздин видеосу тарап, жеткирүү кызматында иштеген жигит интернет жылдызына айланды. Видеодо кыргыз жигит орусиялык блогер Поззиге тамак жеткирип барат. Эрте жеткирип берген үчүн Кардар мекендешибизге алгач 15 000 рубль берип, акчаны эмнеге короторун сураган. Ата-энеме котором деген сөзүн угуп, анда дагы 5 000 рубль өзү үчүн болсун деп жалпысынан 20 000 рубль береке берген. Окуя ушул жылдын 3-декабрында болгон. Ал жигит иштеген жерде 2 тамак жеткирүүчү ишкана бар. Кардар 2 ишканага тең бир убакта буйрутма берген. Мекендешибиз 20 мүнөттө биринчи болуп жеткирип барган. Ал видеодо ага берген 15 000 акчаны эмнеге коротосуң деген блогердин суроосуна мекендешибиз ойлонбой туруп, ата-энеме которомун деп жооп берген. Ошол сөз үчүн интернет тармагында аны көпчүлүк баалап жатышкан учуру. Ал жигиттин Москвага келгенинин негизги себеби да ата-энесинин ак эмгегин актоо. Ошол үчүн биринчи эле ата-энесине котором деген ой келген. Албетте ошончо элдин алдында сөз бергенден кийин ал акчаны ата-энесине жөнөткөн. Айрымдар видеону атайы уюштурушкан дешүүдө. Бирок ал жигит эч кандай уюштурулбаганын, тамакты жеткиргенде видеого тартып жатышканына маани бербегенин мекендешибиз Поззи аттуу блогерди мурда билген эместигин айткан. Видео тууралуу ата-энесинен бөлөк эч кимге билдирген эмес, бирок интернетке тарап кеткенден кийин айылдагы туугандары жана достору ага чалышкан. Азыр көчөдө баратса, угуп таанып калган кыргыз мекендештер чогуу сүрөткө түшүп жатат. Көпчүлүк аны белгилүү актер Жетлиге окшоштурушууда. Мекендешибиз Ош облусунун Алай районунун Ташкороо айылынын тургуну 24 жашта. Үйдө 5 туугандын улуусу. Окууга мүмкүнчүлүгү болбой, 11-классты бүтүп эле Новосибирск шаарына кетип, андан кийин Москвага барып иштеп жүргөн. Курьерлик жумушка орношконуна 2 ай гана болгон. Анын негизги максаттарынын бири келечекте тил үйрөнүп, Европа өлкөлөрүн көрүп келүү.